Кыргызстандын 3-чү жардамы палестиналыктар үчүн ысык тамак. Согуштук аракеттер уланган оор шарттарга карабастан, сиздин беришендигиңиз жана колдооңуз палестиналыктардын жүрөгүнө жетип жатат. Сиздердин жардамдын аркасы менен Алюма фонду, өнөктөшү Газага жардам фонду менен биргеликте каражат чогултуунун 3-чү этабынын алкагында Газа тилкесиндеги үй жайынан айрылган 3333 адамга ысык тамак берүүгө жетишти. Тамак аш, суу жетишсиздигинен миңдеген палестиналык ачкачылыкты башынан кечирип жаткан ушул маалда ысык тамак алар үчүн чоң кубаныч болду. Бул аракет эң оор шартта да бир туугандык жылуу мамиле, камкордук, муктаж болгондорго жол таап жатканынын ачык далили. Сиздин боорукердигиңиз жана колдооңуз оор күндөрдү башынан кечиргендер үчүн үмүт жана сүйүү тартуулай алды. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам жана салаваттары болсун айткан: Аллахтын сүйүктүү адамдары башкаларга пайдалуу болгондор. Аллах үчүн жакшы амал башка мусулманды кубандыруу, анын карызын төлөө жана курсагын тойгузуу. Зулумдуктан жабыркаган палестиналыктар үчүн каражат чогултууну улантабыз. Ар бир адам мындай жакшылыкка салымын кошо алат. Сиздин жардамыңыз кимдир бирөөнүн өмүрүн сактайт, кичинекей бөбөктү тойгузат, айрымдарга жашоо үмүтүн берет. Газага үмүттүн жана сүйүүнүн жарыгын таратуу үчүн бул жакшы ишке кошулуңуз. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم في اليوم 37 من العدوان على قطاع غزة. الحمد لله وبفضل تبرعاتكم الكريمة نقوم بإعداد وجبات الغداء للنازحين والمتضررين من هذا العدوان. تبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ونرشدكم بمزيد من التبرعات والمساندة لأهلكم في قطاع غزة. تبارك الله فيكم.